I presented the President of the United States Мен AQSh'nын президентіне Нобельдің тыныштық сыйлығын медалін тапшырдым. prize. Венесуэлада оппозицияның лидері Мария Карина Мачадо бейшембі күні Ақ үйде өткен жолығушуда AQSh'ның президенті Дональд Трампқа Нобельдің тыныштық сыйлығын тапшырғанын айтты. Мачадо Трамп жана AQSh'ның сенаторлары менен өзүнчө жолугушууларды өткөргөндөн кийин сөз сүйлөдү. Буга чейин ал Трамп менен жолугушуусу жакшы маанайда өткөнүн айткан. Декабрь айында Венесуэладан качып кеткен Мачадо Венесуэланын өкмөт мүчөлөрү менен атаңдашып, келечекте өлкөнү башкарууга даяр экенин Трампка көрсөткүсү келип жатат. Ага жогорку сот Венесуэланын 2024 жылдагы президенттик шайлоосуна катышууга тыюу салган. Мачадо жеңишке жеткенин жарыялаганы менен көз карандысыз байкоочулар Мачадо колдогон оппозициялык ишмер Эдмуро Гонсалес кыйла көбүрөөк добуш алганын айтышкан. Бирок алардын жолугушуусу өтүп жаткан маалда Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит Трамп өлкөнү кыска мөөнөттүү жетектөө үчүн керектүү колдоого ээ эмес деген баасын айткан. Азыркы учурда анын бул маселе боюнча пикири өзгөргөн жок. Трамп AQSh ушул айда Мадурону басып алгандан кийин бир нече жолу Мадуронун Венесуэланын убактылуу президенти Делси Родригести мактоого алды. Венесуэла жана Родригес айымдагы Венесуэладан саясий туткундарды бошоторун ырасташты. Жакында эле ушул аптада 5 америкалык бошотулду. Ошондуктан президент жасалып жаткан иштерди жактырууда жана кызматташтык улана беришин көздөйт. Азыркы өкмөт акыркы күндөрү ондогон саясий туткундарды бошоткону менен тышкы топтор жана жактоочулар бошотуулардын масштабын каракуз апыртып жатканын айтышууда. Венесуэлада Родригес мыйзам чыгаруучуларга жылдык президенттик кайрылуусунда сөз сүйлөдү. Ал AQShdагы инвесторлор ага оңой жетүүнү талап кылып жаткандыктан өз өлкөсүнүн мунай тармагында реформа жасай турганын айтты.